даам программасынын кезектеги коноктор аябагандай кызыктуу болот. Анткени жылгыз аппаратта жылдын соңунда отчеттук программа тартайын деп чечтик. Бул көрсөтүүдө биз өзгөчө дасторконго маани бердик. Баардыгыбыз жакшы көргөн тамактардын бири бул индюк. Бүгүн индюктун бышыруу туурасында процесстерге катыша аласыздар. Ал эми биздин даам программабыздын коногу баарыбызга белгилүү болгон Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Сыймык Бейшекеев. Жана ошондой эле жанында турган татынакайым Асель Турдалиева. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы. Кандайсыздар? Сиздерге чоң рахмат. Келип майы куруп берип, индюк бышырып берейик, Назира, оливье салат жасайык деп. Маанайыңыздар кандай? Маанай 5 да. Кудайга шүкүр, чоң рахмат. Биринчиден сиздерге да чоң рахмат. Бүгүн ушул жыл жаңырак алдында, жаңы жылда ушул жалпы журт менен көрүшүү мүмкүнчүлүгүнө түзүп берип аткан үчүн сиздерге жана албетте Байказан чайканасына көптөн көп чоң ыраазычылык билдиребиз. Бүгүн эми колдон келишинче муну кыргызчасы үндүк да. Үндүк дейли. Үндүк Кудай буйрса дасторконго сөзсүз түрдө жаңы жылда коюлуучу азыктардын бири. Андыктан мен үйдүн кожоюну катары үндүктү маринабайт этти. Жээ эле көргөм да. Кантип даярдалышын буга чейин билген эмесмин. Анан Асель айым абдан мага чоң жакшы бир ачылыш жасаган турат буюрса. Асель айымдын жардамы менен жана ушул бүгүнкү Байказандын колдоосу менен Кудай буйрса ушул үндүктү Кудай буйрса азыр маринаттап, анан татынакай кылып бышырып, Кудай буйрса сиздердин дасторконго кандай даярдалыш боюнча баяндама беребиз. Буга баяндаманы Асель айым берет. Мен эмнени алып бер десе жанында кошуп алып берем. Азыр менче муну ала берет окшойт. Мен болсо айтып турайын. Ооба, алыңыз. Эме болсо жөн эле сүйлөп берип турсаңар эле, кашыктарды бер десе берип, жардам берип турсаңар болот. Бирок туугандар бул союп, даярдалып келди. Маринадка эмнелер керек, Асель? Эми мындай да негизгиси айымдар абдан жакшы жасайт тамакты, бирок эркектин колу тийгенде бир өзүнчө башкача даам берилет да. Ошон үчүн эми сыймык деген азыр мындай алып эле кичине эле мындай эле колу менен сүрүп кетсе дагы даамы башкача болот, таттуу болот. Анан бул жерде специялардан көп специяларды кошот. Ар ким ар кандай специяларды кошот. Анан эми Сыймык Токтогулович, эми соусницаны алыңыз өзүңүз. Кашыкты алыңыз. Бул жерде көрүнүп аткандай канча деген специялар турат. Бир топ эмелерди кошсо болот. Бул жерде кара мурч, туз, кориандр турат, кызыл мурч турат. Анан өзүнчө дагы бир специя бар. Бул эме турецкий специя деп коет экен. Атын унутуп калдым, бирок абдан жакшы даам берет да бул дагы. Кээ бирлер алма да кошуп коюшат го, Асель айым? Алма, алмурут, анан апельсин кошсо болот. Аны бирок да ичине салып ийси бар. Эме оюнчу эле жууп туруп эле салып коюш керек. Ошонун согунун баарын соруп алат да, абдан жакшы таттуу. Аны эч кандай тешип керек жок. Ошо таза өзүнүз. Эфирдин алкагында анын бүт процесстерге күбө болосуздар. Эми келиңиздер бысымыга деп баштайлы эми. Мына бuyakта майда турат. Анда карап тура берем. Жок, эми өз көзүң менен баягы. Эркек жасаган тамак даамдуу болот дегенге мен жоо айтатым эле. Себеп дегенде аял зат үнөмдөйт да. Баардык нерсени үнөмдөйт, кийинкиге жетсем, башка нерсе. Эркек үнөмдөбөйт экен да, ошо даамдуу болсо. Балким. Анын үстүндө эркек киши тамак жасап атканда эч нерсени ойлобойт экен да. Мен 1,5 ай балам Сан-Францискодон келгенче Чикагода жалгыз жашадым да. Анан үйдө болгондо сөзсүз түрдө эми кээ бир күндөрү конокко чыгышат кыргыздар. Көбүнчөсү мен өзүм баягы мурунку студент кезде жасап жүргөн тамактарды эстеп өзүм фантазиям аркылуу телефон чалып кээде интернеттен карап дегендей ушундай жасап аттым. Эркектин колунан келбеген нерсе жок экен. Туура. Ошон үчүн айтылат да. Болгону ушу индүктү гана жасап. Калган тамактарды жасадым. Жармадан баштап жасап көрдүм да. Абдан келген кишилер ушунчалык камшагы менен чачты. Эми көп мактана бербейин. Сыймык Токтогулович, анда эмесе баштаңыз. Биз болсо эме кылалы. Эмдиги жыланда өзүң жасап туруп конокко чакырасың да бизде, Кудайым буйрса. Кеттик анда. Жакшы. Специялардан да. Челеңизде канча? Өзүң айтпадың эме деп, эркек деген аябайт экен, кал болушунча ана ашкан ашып кала берет. Кара мурч экен. Эми туздан, эми тузду, Тузду да кызыл перец. Көз болжолум менен кыла берейин да. Тура. Сиз оливье салат тура бересизби, Асель айым? Оливьени койгойм, оливье бул багы бизде салттуу тамак болуп калбадыбы? Кимге болбосун оливьесиз жаңы жыл эч качан болбойт, Дасторкондун көркү ачылбайт да. Кыш келатканда эле оливье жеп баштайбыз.
соустан да куюш керек экен. Биякта жана китайский соус бар, анан май, укроп, дагы жана универсальный соустардан өтеги специялардан кошуп ийгенбиз анча-мынча. Кыргызский соус бар, анан кийин. Анан кыргызский соус. Кыргызский соус бар. Кыргызский соус бар. Эми мунун баарын абдан жакшы бүт жерине эме шубап чыгыш керек да, жакшылап. Аябашым керек экен да? Аябай жок. Канчалык маринад эткенибиз жакшы болсо, дамдыраак болсо керек э? Маринад этип туруп анан дагы бир коюп койсо, бир 2-3 саатка абдан сонун болот да. Биз сүйлөшүп антинкиче дали өзү ошо болуп калат болуш керек, жакшы эле маринад болот азыр. Экөөңүздөрдөн балдарыңыздар чет мамлекетте окуйт да? Эмнеден себеп чет мамлекетке окуттуңуздар? Биздин Кыргызстандагы билим төмөн деп ойлойсуздарбы же окуумуздарга толбойбу? Себеп бар болсо керек деп ойлойм да. Жок, мен антип айтканга болбойт. Эми мен деле ушу Ташкентте окуп келдим 80-жылдардын аягында. Анан кызымды болсо Бишкектен эле жакшынакай эле фундаментти жакшы бердик. Бизде 61 мектепте окуду, андан кийин лицейде окуду, Сибатта. Жакшынакай ийгиликтүү бүтүрүп, андан кийин баягы баланы ойлойсуң да, бааң сезими, мировоззрениясы эме болсун деп, эл көрсүн, жер көрсүн деп. Анан кызымдын өзүнүн тандоосу ошо болду. Ар бир баланын өзүн бала менен дагы кеңешиш керек. Ушундай эмеде сонун бир чоң эме бар экен, университет бар экен. Бизнес управление деген специальность ошол жактан окуп келбеймби апа дегенден чогуу кеңешип, анан өзү бир топ жерге мен окууну бүткөндөн кийин көп Турцияга дагы өттү, Москвага да өттү, Венгрияга өттү кызым, анан Кытайга. Ошонун ичинен тандап туруп, анан кайсы университеттин деңгээли күчтүү экенин карап туруп, анан ошону менен жакшынакай ийгиликтүү мына быйыл бүтүрүп келди окууну. Кыргызстанда келди. Кыргыз эли үчүн дагы кызмат кылсын. Шанхайда окуп келди, демек. Турмушка чыксын. Турмушка чыксын, мени Куда сөөктү кылсын демекчи. Сиздин балдарыңыз кайсы окуу жайда окуйт? Меники деле Кыргызстанда окуду. Балам бул жакта окуп атып, экономикалык университетте. Анан кийин ошо Америкага барып өзүчүлүк болду. Ал жактан баягы тилди колледжде окуп жүрүп, азыр өзүнүн тилеги келечекте бул IT тармагында айтыс болсун деп аракет кылып атат азыр. Азыр ошо бизнес тармагында өзү дагы Кудай буюрса өзүмдүн келечегимди түптөп алсам ата, бул буюрса Америкадагы балдардын көпчүлүгүнүн эмеси бул билим алууга эч убакта кеч эмес. Ошо да. Каалаган окуу жайда. Себеп дегенде баягы дүйнөлүк азыркы атактуу миллиардерлердин көбү эле чоң окуу жайды бүткөгөндүгү дагы көп таасир берип коет окшойт да. Бул жактагы ошо экономикалык билим алды Кудай буюрса. Бул жакта билим деңгээли төмөн Кыргызстандыкы деп айта албайбыз. Себеп дегенде Сошун баары жерде айыл жеринде окудук. Айыл жеринде. Балдарыңыздын каалоосу болду. Балдарымыздын каалоосу, баягы дүйнө таанымын кичине кеңейткиси келгендиги. Азыр деле кызым деле бул жакта окуп атат, бирок сөзсүз түрдө ал дагы ушул жакында жаз алды менен Америкага сапар тартып. Бирок негизи канекей деле чет мамлекетте окуп жүрбөдү эле. Сиз негизи үй бүлөңүз менен көчөм деп. Чет мамлекетте биринчисинде албетте бул тил багыты боюнча билим алыш керек сөзсүз түрдө. Ал жакта ушундай колледждер бар. Анан ошол боюнча билим алды. Азыр эми ошо келгенден кийин барып кайра өзүнүн каалаган окуусуна тапшыруу максатында барарда жанагындай иш чара болуп калды. Февралда келип, мартта кеткенде кайра ошол ойдон кете албай анан биз дагы көнүп калгандыктан кызыбызга кайра кетиргиз келбей калды. Кетиргиз келбей, бирок ошо жаңы жылдан кийин өзүмдүн келечегиме кам көрүшүм керек деген максатта жолго чыгам деп атат. Кудай буюрса бардык ата эне балдардын жакшы болушуна, балдардын уул кыздарынын бактылуу болушуна, интеллекти болуш керек балдардын. Биз эмне үчүн балдарыбызга бүгүнкү күнү ушундай вкладдарды кылып атабыз? Тил билген жаманбы эмне? Мына биз деле мына сыртка чыгып атабыз, мына англис тилин билбеген үчүн орус менен кыргыз тилди билет экенбиз, мейли аябай кыйын экенбиз. А могу чет жакка чыкканда, ошол Европа болобу, башка жерге барганда кадимкидей дудук болуп калат экенсиң. А балдарың мына сыймыктагы мен дагы балдарыбызга кандай вклад? Сен деле балдарыңа вклад кылганда ошондо көп тил билсин дейсиң. Көп тил билген көп нерсеге жетишет да.
анан ошол эле мына бизнес управление дейбизби, башка жагы менеджер жагы болобу, биздин экономика жагына балдарыбыз чоң вклад кылып турса, ошо канча деген тилди билип, ошолор менен инвестор менен биз сүйлөшө албайсак, башкалар ошентип бул балдарыбыз деген эртеңки күнү биздин Кыргызстандын экономикасын көтөрсө эмне жаманбы? Ошон үчүн биз деле ойлодук, эми барып бияктын эмеси окуу жайлардын деңгээли төмөн деп айтканга эч биздин андай эмебиз жок, бирок баягы колдон келсе балдарга көп вклад кылыш керек. Эртеңки күнү ошонун баарына эле өзүң пожинать этесиң. Анда урматтуу көрөрмандар, биздин Кудай буйрса колумдан келишинче мына майланаттап бүттүм. Баардык соусту ушундай бир шыбаш кылдым. Шыбаш. Өзү 2 жука кетире турган соусту мен бир жука жумшадым окшойт. Кудай буйрса Аны сөзді жеп көргөндөгүн айтыш керек. Биз анда ысык мешке салабыз. Азыр канча убакыт туруш керек? Эми бул баягы меш ысып туруш керек да, аны айымдардын баары билет, анан билбегендерге айтып кетти. Аябай жакшы ысытып алыш керек, табына келтирип алыш керек. Андан кийин анан бир 2,5 саатта деле бышат. 200 эме температурадачы, 200-220дачы. Бирок мен өзү бышырганда 3 саатка коем да, мындай аябай жумшатып эле баягы оозуңа киргенде ушундайнан баягы жумшак болуп кетиши, ошон үчүн 3 саатка коелу. 3 саат 9 мүнөткө коебуз. Биз барып мешке салып келели. Сиз болсо оливьени жасап туруңуз, азыр биз бат эле келебиз. Жакшы салгыла деп эле. Урматтуу достор, сиздердин жаңы жылдык дасторконуңуздарга бай казан өзүнүн азыктарын тартуулайт. Бул жерде чучвара, манты, чучвара, фрикадельки, вареники, болгон котлет, ушунун баарын бай казандыгын сатып алып, үйгө алып келип, шашып атсаңыздар, же болбосо убакыт аз болсо, бат жасап жесеңиздер болот. Айтып турбай, конок келип калса абдан ыңгайлуу азыктар экен. Андыктан телефонуңуздан Play Market'ten бай казандын тиркемесин көчүрүп алып, жүктөп алып, анан ушуларды буйрутма берсеңиз, сиздин дасторконуңуздан даам сызган адам ар дайым сизге рахматын айтып, жана бат-баттан конок үзүлбөй келип турат. Жаңы жылыңыздар менен. Жаңы жылыңыздар кут болсун, дасторконуңуздар ар дайым жакшылыкка жайылсын. Индигобузду ысык мешке салып келдик. Туура 3 саат 9 мүнөт бушат экен. Аңгыча биз 9 мүнөт тогоштук. 9 мүнөт. Мая биз алдан ары улансак. Сен Аселайым туура шатамбы? Эми бул эми алигенкин эмеге Нурзадага эле жардам берип жүрсөң керек, майдалап айтасыңбы? Мындай эле даярдап беребиз. Болду. Болду. Рахмат. Мынакей көп жылдан бери сиз экөөңүздөр чыгармачылык менен келатасыздар, даңгыр жалда чогулдуңуздар, бүт нерсени көрдүңүздөр деп ойлойм да. Мен мындай сиздин өзүңүздөн окугум келет да. Асел айым кандай айым? Азыр мактайт эми. Мен азыр Аселди мактаганда Назирем таластардын үйдө болуп кетишкен. Аракет кылалы. Анан чынында эле мактабы татыктуу айым. Жакшы улуу болсо, жаны курдаш, биздин үй бүлөлүк карым-катнаштагы эң мыкты. Асел экөөбүз Кыргызстандагы чыгармачылык сапарда гастролдо эмес, чет өлкөдө да көп болуп калдык. Анан баягы адамдын ичи аласы, мисалы үчүн бир 2-3 күн эле билет да, сапарда билет да. Бирок эскерисинче ушул ар бир чыккан сайын, сапарга чыккан сайын кайра кошо чыккан билеттерге бул адамдын бийик адамгерчилиги да. Анан Асел айым ошондой адамдардын катарында бир эмес, бир нече жыл чет өлкөлөрдө Европага да төрөгө келдик. Бул мунун мыкты адамдык сапатында, адамдык ариетинде, касиетинде десек болот. Анан ошол эле чет өлкөгө эле чыгып ким болбойт? Чет өлкөдөгү ошол жерде таанышкан, табышкан адамдардын баардыгы менен чоң азыр ынтымакта группабыз, анан шегинебиз. Бул да болсо ошо Аселдин мыктылыгы. Ушул ай сайын биздин баягы чогуу чай иче албасак дагы бир ынтымак кассабыз бар. Ошол касса каражат. Бриллиант касса деген. Анан учурдан пайдаланып баардык ошо биздин чет өлкөдө, Европада, Испанияда бизди көрүп аткандарга, Америкадагыларга, Германия, Корея, Киевдегилерге, Орусиядагыларга жана Кыргызстандагылардын баардыгына салам айтабыз. Салам. Салам. Айым, Аселайым. Сизден дагы ушул бир-эки сөз угуп койсок,
Сыймык мырза, Актач Кадырай мырза, чыгармачылыкта бир кызыктуу окуялар болду беле? Кантип тааныштыңыздар эле? Канчанчы жыл тааныштыңыздар? Эсиңиз болсо. Баса бир нерсени айтпай кеттим. Мындай жакшы адам, айымдар, Кудай буйрса келерки жылы мына индюктун этин жеген деген ушундай тилек кылып, Аселяйымызды биз бир жакшы жездели кылсын деп. Буйрса, Кудай буйрса. Мен өзүм ушу атайын телеге чыгып ушуну мактап алсам, Кудай буйрса, Өзүм таап берем деди. менин мактоом сөзсүз ишке ашат да буйрса. Буйрса, омин деп коюп алам да. Эми чынында Назирочка, мына азыр Сыймыкка чоң рахмат, алтыным, мындай жакшы нерселерди бул. Бүгүн эле угуп аткан жокмун мындай комплименттерди, болгон жүрөгүндө чыккан сөздөрүнчү ар дайым айтат. Мени көндүрүп койду. Сыймык Токтогулович мени мактабай койсо, мага таарынып калганбы дегендей болуп калам да. Ошон үчүн башка бирөөлөр мактап турса мындай аябай неудобно болуп кетем да. Сыймык мактап атса мен кадимкидей мындай эме ушунчалык бир эргүү алам да, анан бир күч алам да. Мага бир эме стимул берип турат, чынын айтканда. Анан мен дагы өтө мындай жана Сыймык өзү айтып кетпеди, азыр сени мактасам тиги таластыктар неудобно болуп кетет депчи. Мен дагы ушу айтып кетет элем. Эң негизгиси, эң биринчи Сыймыктын ушу өзгөчөлүгү бул биринчиден чынында мырза, чынында адамга кылган мамилеси, адамгерчилиги, ушундай бир касиети бар. Сыймыктын ар дайым ортодо бир баягы справедливость деп коет го. Ар бир адамга кылган мамилеси бүт баарына ушундай калыс. Баарына бирдей калыс. Улуу болобу, ортомун болобу, жаш болобу, бүт баарына калыстык менен карайт. Ушул жери өтө бир чоң бир эме жакшы бир касиети бар. Анан үй бүлөгө болгон мамилеси, балдарына болгон мамилеси, өзүңдүн кичинекей мамлекетиңди түзүп алып туруп ошону өркүндөтүп, ошо менен багуу менен ошо кичинекей мамлекетин ушундай бир чоң деңгээлге алып келип аткан адам бул деген өзүнүн чоң мамлекетине чоң бир жакшы нерселерди кылат дейт. Анан Сыймык эч качан катуу сүйлөбөйт адамга, оор басырыктуу, бирөөнүн жүрөгүн оорутпайт. Ал бирот айтат да, Аселка, эмне үчүн ушундай болуп калды? Болот да. Баягы өйдө ылдыйрап, эмне үчүн бул жерден бул андай болуп калды? Деп анан баягы анализдөөнү жакшы жасайт да. Абдан ошо жерлер жагат. Анан адамды жаман жакшыга бөлбөйт эч качан. Если метсе балким өзүнүн ичинде калып калышы мүмкүн, бирок эч качан ошо экенин аркасынан эме бул мындай адам экен, тигиндей адам экен деп эч качан айтпайт. Мен ушул касиеттерин жакшы көрөм Сыймык. Анан Масы берип койгон. Салатты өзү менен жасайт окшойм сен. Мындай мактоодон. Как ата катары, муну баягы күйөө катары үйүндө, кожоюн катары, жана биздин ошо мен чыгармачылык жагын эме элдин баары билет. Мен Сыймыкты көбүрөөк баягы адам, эркек катары мен абдан сыйлайм, абдан бийиктикке коем. Ар бир ай мен керек болсо кызыма дагы айтам да, эң жакшы адамдар ошо Сыймык байкеңдей болгон күйөө алалы болсом болот эле, Жаныбек агаңдай болгон күйөө алалы болсун. Кудайдан тилегеним ушу да, ушундай оор басырыктуу, жакшы, ак көңүл, адамгерчиликтүү, интеллекти абдан жогору турган адамдарды мен жакшы көрөм. Өзү негизгиси интеллигент. Бул төрөлгөндө эле интеллигент болуп төрөлсө керек. Бул сапатыңыз каяктан болуп экен? Сабырдуу деп калды да. Сабыр. Аябай сабырдуусуз да. Бул мүнөзүңүз атаңызда барбы же апаңызда барбы же турмуш өзү сизди сабырдуулукка үйрөттүбү? Эми адам сөз менде эле чат-чут кыялдарым бар. Жөнүндө баягы Көрсөтпөйм дейсиз. Мен көргөн эмесмин. Адамдарга көргөзүп койгон. Үйдөн деле чат-чут болуп кетет. Анан ошол нерсенин баардыгына бирок адам өзүн сөзсүз түрдө баягы тарбиялаш керек да. Мен ушундай жаралгам, мен ушундай болушум керек деген болбойт андай. Атам айтчу да, дердиңдеп көп баратканда артисттер бат эле көп кетчүлөңөр депчи. Звездный болезнь деп коет го. Ошондо адам ошондой. негизгиси артисттерге келгенде эле силер деген звездный болезнь менен ооруп каласыңар, анан популярный болуп, ырыңар мындай болуп кетсе, тим эле укмуш болуп кетесиңер депчи. Анан ошондо дагы мен атам бир жолу айтканда, аябай популярный болгон кезде, көзүңдү май басып калган кезде кичине эмди аркаңды карап, анан биринчи кийген кийимдериңди эч качан эч кимге бербей ошондой көрүнө жерге коюп кой депчи. Каяктан келдиң элең депчи. Ошону карап туруп, кайдан келдиң элең, кантип чыктың элең?
Анан мындай эме тет жакка кеткенди кичине мындай түшкөндө да акыры мындай чеберлеп түшкөн оң коңон түшүп калбай депчи. Ошон үчүн ушул нерсенин баары эле деген баягы мектеп экен да, кандай болсун. Мына жогоруда айтып калбадыңызбы, күйөө балам, болочокто күйөө балам ушул сыймыктай болсо экен депчи. Анан бегайка турмушка чыгып кетсе жалгыз калуудан коркпойсузбу? Эми бир чоттоп карап жүргөн жердебиз бар. Ага чейин мына берсе, быйыл бата бератпайбы. Мына калса бегайкага чейин болуп кететтир, ким билет. Бегайканы да тамашаладым өтө. Америкага виза алайын да, мен балам жанына жөнөтөйүн. Оңоюраак эле Асия кулдугур эле сен деген. Буюрса. Анан кызым өзү негизгиси 6 класстан бери эмеде да, эме турецкий түрк лицейине кетпедиби Сибатка. Анан ошондо эле биз кызым да өзүнчө ушундай баягы самостоятельный болуп калды. Анан мен өзүмдү жалгыз калам, анан жалгызым деп айта албайм. Мен мындайча айтканда сыймыктай досторум бар, бир туугандарым бар. Кызым азыр ошо Америкасына кетеби же башка жактан бир жакка кетип кала турган болсо, азыр технология эмне гана болбой атат. Кудайдын түбүндө көрүшүп турабыз, сүйлөшүп турабыз анан. Бирок комментарий жерин айт, буюрса. Болот же болбойбу? Жакшы. Күйөө бололу болду. Колун сураса, ооба. Кудай бурса берем. Берем эмес, биз өзүңүз жөнүндө сүйлөшүп атабыз. Меними? Кетем деп айтып. Болуп калса көрөбүз. Кудай бурса. Эме бажалуу кылам да. Калыгын өзүң бычам, буюрса. Биз барабыз Кудай буюрса, артыңыздан унутпаңыз, биз барабыз. Андай жакшы, оливьебизге азыр даярдап коет, аралаштырат. Азыр жок, эмен кош. Кадимки эле турап койдум. Рахмат, сыймык, айгыбы жакшы жардам берет. Жеңеме жардам берет окшойсу. Дегеле жеңеме жардам берген учуруңуз болуп калабы? Жок, азырынча чынында ачык эле баягы. Ачык эле. Видео баарын жасайм, анан кийинде иш чынында 28 март күнү сөз түркү жазалат, берген аракет кылабыз, кутуяны басып алабыз. Анан азыр кызым дагы кол аягы жарап калды, буюрса 19 жашка чыгып. Жеңиң эмес, мен эмес, жеңиң ошо кухняга жумуртка калды. Бирок ал кеткенде сөз түрдө жардам керек болсо сөз түрдө жардам берем. Үйгө сөз конок келгенде бирок экти мылтылдап өзүм иштеп. Чийгөгүн алып сапырып, кандай устан кимге татылыш керек экенин кыскасы эркекке тиешелүү ашканада эмне кылыш керек, нерсени баары колума келет да. Мен жана жогоруда мактанып кетпедим. Адам аракет кылса баардык нерсени жасайт. Эме жигитке 70 өнөр аздык кылат дегендей. Азыр эме ушу бирөө ушунда. Оливьебиз да даяр болду. Азыр мына баарын салабыз. Бул жерде мына картошка, жумуртка, савис, солёный огурец. Анан азыр сыймык досум азыр эмени салат. Горохту. Биздин оливьебиз дагы даяр болуп калды. Азыр ооз тийебиз. Индюк менен биргеликте негизи дасторконубуз дагы даяр болуп калды жаңы жылдык. Мен оюмча бизге азыр агачын ооз тийелү. Сарсын алган эң тузу жокпу деп, тузу сонун эле болуптур да. Туз алган бадырандан кийин туз коштун кажети жок. Тузураак болуп калмак экен, рас эле алып туруппуз. Сонун. Сонун. Рахмат. Ардыңыздар дасторконуңуздар болсун. Бул оливьянын аты Оливье. Асел сый. Аселден сый. Аселдин оливьеси дейсизби? Сыймыктан да ошо кыскартып Азыр мен өзүм ушундай ойлоп койдум. Сыймыктын инжигу анан аселдин оливьеси болуп кала ошондой. Нан болгон жерде сөз түрдө музыка болот дейт. Музыка коюп бийлейлүү же ырдайлыбы? Кандай кылалы? Анда эми жаңы жыл келатат. Бокалдарды колго кармайлы дагы. Жүрөк эргеп кагылып, сана жеткиз жаңылык. Ерип келет аздан соң, жаңы жылың жаңырып, жаңы бакыт агылып. Үндү бийик созолу, күлкү менен шат менен, жаңы жылды тосолу. Үндү бийик созолу, оливье менен үндүк менен, жаңы жылды тосолу. Жаңы жылыңыздар менен. Ада эмесе сулууларым, биз Кудай буюрса оливьени күттүк. Биздин убакыттагы Кудай буюрса келип калды окшойт. Үндүк келели аны. бышкан убагы.
Анда жүрүңүздөр. Жүргүлө барып андай индюктон жейли. Мен бүгүн мына ушу атайын Бай Казан чайханасына келип, ушундай сүйүнүп отурам да. Мен өзүм патриот айым катары колдон келишинче өзүбүздүн тамактарды жегенге абдан мен умтулуп келем. Анан эң мени сүйүндүргөнү бүгүн ушу Бай Казан чайханасына келгенде бияктын ушу полуфабрикаттарын көрүп абдан сүйүнүп жатам. Анткени эмне өзгөчөлүгү бар экен. Мына кыздар өз колу менен түйөт экен. Аппаратка салынбайт. Азырына көп ушундай полуфабрикаттарды көрсөңөр аппарат менен эле алып туруп элем. Мен ошол тамактарды алып жегенден алысмын. Өзүм жасачу элем. Эми болсо мен ушу бай азыктын полуфабрикаттарын алмак болдум. Анткени мен баарын көрдүм. Кайсы жерде жасалат, кандай жасалат. Мына кыздар аппапа халаттарын кийип алып өз колу менен түйүп, фаршты да көрүп атам, абдан экологически таза эт менен жасалат экен. Баягы товардын сыртын көрүп туруп, анан аласың да бир нерсени алганда. Ошо мына товардын сыртында эле жазылып турат. Биякта мына натуральный продукт деп жазылып турат бул жерде. Сертификаты бар экен, бүт лицензиясы алынган экен. Аль-халал деп да жазылып турат. Таза продукт дегени, колго жасалган деп. Эми бул жерде бир гана пельмень эмес, бул жерде мына мындай жакшынакай чучваралар, мына колго мунун баарын канча деген убакыт айымдарга эмнеси жакшы, өзүлөрүнүн убактысын үнөмдөп алат. Андан сырткары мына пельмендер дагы болуп коюп сонун экен, вареники. Керек болсо мына манты, мына колго жасалган үйдөгү мантыдай экен. Мен азыр ушу биякта отуруп жедим тамакты, мантыны жеп көрдүм. Котлет десеңер котлет ала алат экенсиңиздер. Фрикадельки, андан сырткары дагы самсыдан бери бар экен. Ошон үчүн эмне үчүн биз бир жака барып конокторду чакырганда 3-4 сааттап ушу кухняда болобуз. Андан көрүп ушундай дайын полуфабрикаттарды бай азыктыкын алсаңыздар, өзүңүздөрдүн убактыңарды да үнөмдөйсүңөр. Андан сырткары абдан таттуу тамакты өзүм жазадым деп коюңуздар. Бирок бул бай азыктык. Сиздердин тамагыңыздар таттуу болсун, келе жаткан жаңы жылыңыздар кут болсун. Жаңы жыл ушундай берекелүү болсун жана ар дайым биз бай азыктай баарыбыз бай бололу. Урматтуу достор, анда биздин көптөн күткөн үндүгүбүз да даяр болуп калды. Келиңиздер анда. Даамдап көрүңүздөр. Сыймык Токтогулович өзү мариновать этти, көрөлүчү. Ана биринчи жолду атасың, Кана бисмиллахир-рахманир-рахим. Сонун абдан жумшак бышыптыр, анан даамы сонун болуптур. Муну сөзсүз түрдө даамдап гана көрүш керек. Бардыгыңыздарга ден соолук каалайбыз, аманчылык каалайбыз. Дасторконуңуздарда ар дайым ушундай дүрдүйүм тамак аш болсун. Келе жаткан жыл жакшылыктын, ырыскынын, берекенин, молчулуктун жылы болсун. Дагы бир жолу жаңы жылыңыздар менен ушу уй жылында баары берекелүү болсун, дасторконуңуздар жакшылыкка жайылып, ар дайым асманыбыз ачык, жерибиз тынч болсун. Жаңы жылыңыздар менен. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер менен коштошпойбуз. Келаткан жыл баарыбыздарга жакшылыктардын жылы гана болсун. Ушул жаңы жылда аруу тилектердин баардыгы кабыл болсун дейли. Анда көрүшкөнчө. Көрүшкөнчө. Көрүшкөнчө.